Assalamu alaikum туғандар. Бұйырса бүгін 13 март 2026 жыл. Мына бүгінгі күндегі ең бір хит болып отқан жаңалықтардың бири азыр Америка менен Израиль Иранға қол салып, Ближний Востокта соғыс жүріп отат. Бирок Ирандагы бұл екі мамлекетке өзүнө жараша достойный ответін беріп отат азырчы. Ближний Востоктогу бардык Американын военный базаларын жараксыз кылды. Израильге дагы күн сайын дрондор менен ракеталар менен сокку уруп жакшы эле талкалап атат. Азыр дүйнөлүк военный эксперттердин айтымында Америка менен Израиль Иранга экономический жактан уже жеңилди деп айтышып атат. Себеби Ирандын бир учурган дронун атып түшүрүш үчүн Израилден 2 ракета учуп чыгат экен да. Ирандын Израилге учурган бир дронун атып түшүрүш үчүн Израиль 2 ракета учурат экен. Ар бир ракетанын басы $1 миллион турат экен алардыкычы. А берки Ирандын учурган шахет баягы дронунун басы примерно $30 000 экен. Мен буга чейин мына еврейлерге жаман көзүм күйчү да, суктанчумунчу. Банковский система менен, финансы менен иштешет, кредит, башка сүткорлук менен иштейт өз негизи булар. Барыңыздар эле билесиздер. Ошо бирөөнүн акысына көбүрөөк киришет. Еврейлер үйдө жатат, воздуктан акча түшүп турат. Дүйнө жүзүндө эң байлар еврейлер деп суктанчумун. Азыр мына ошол воздуктан түшкөн акчаны воздукка чачып отурушат эмичи. Болбогон согуштун айынан. Мен ушу согушту, ушу жаңылыктарды көрүп отуруп, буга чейин бир устаздарыбыздын сабагынан көргөн бир маселенин маанисиге түшүнүп жеттим да туугандар. Ал маселеде мынтип айтканда, илгери бир адам сүт менен иш кылчу экен. Сүт алып сатып иш кылчу экен да. Анан ошол адам бир күн ажылыкка барып калат экен, Меккеге зиярат кылганда. Барып калып, зиярат кылып жүрүп, обмен валютага кирип акчаны алмаштырып чыккан жеринен колунан бир пачка акчаны маймыл алып качат экен. Анан бактан бакка секирип отуруп, суунун ортосундагы бактын үстүнө барып отуруп, бирден сууга таштайт экен да, акчанычы. Ошондо баягы адам айткан экен, суунуку сууга деген чын экен да деп. Көрсө, ал адам сүт алып сатып иш кылып жүргөн маалда сүт алып суу кошуп көбөйтүп сатып жүргөн экен да. Мен ушунун маанисиге эми түшүндүмчү. Бул еврейлер дагы только ошо бирөөнүн акысына кирип, бейбечереге кредит берип, долгко тыгып, ошонун эсебинен жашап, ошонун эсебинен күртөй болуп, байып жүрүшкөндө эми воздуктан акча таапчы. Вот ошону азыр эми патыратышып, воздукка атышып атат. Ошон үчүн туугандар айтат го, Алла Таала бир адамды жаратканда өзүнүн рызкысы менен кошуп жаратат. Сен бирөө үчүн переживать этпей эле кой, кызат болбой эле кой, анын өзүнүн рызкысы бар деп айтат го. Ушул сөз да чын экен да. Мисалы, бир адам төрөлгөндө сен мынча литр суу ичесиң, мынча литр тамак жейсиң, мындай машина айдайсың деп, уже анын пешенесиге мындай эткенде жазылат экен да. Бирөөнүкүнү бирөө жей албайт экен. Анан Алла Тааладан берилген рызкыны кандай жолу менен жеш, ал биздин өзүбүздөн зависит этет экен. Алла Тааладан берилген рызкы экиге бөлүнүп берилбейт деп айтат да алымдарыбыз. Бул адал рызкы, бул арам рызкы деп бөлүнүп берилбейт. Алла Тааладан берилген рызкыны сен кандай жолу менен жейсиң, ошол маанилүү деп. Ошол по-любому бул жагы менен барып жесең дагы, мындай жол менен, оң жагы менен, сол жагы менен барсаң дагы ошол эле рызкыны жейт экенсиң да. Пешенетер кылып, мээнет кылып, бир иштеп жесең дагы ошол эле рызкыны жейт экенсиң. Анан бирөөнү алдап, мошенник болуп, же бир арам иштерди кылсаң дагы ошол эле рызкыны жейт экенсиң да. Ошон үчүн өзүбүздүн адал рызкыбызды арамга айлантырып албашыбыз керек экен да туугандар. Азыр мына акыркы күндөрү мен жаман көп угутам. Мына Бишкекте дагы, бизде Бишкекте эле эмес, Кыргызстанда стройкалар иштер күчөп атат. Ошол стройка иштерде өзүбүздүн балдарды өзүбүз эле кыргыздар эле иштетип кидалаккан көбөйүп атат да неме туугандар. Россияда дагы ушундай эле көрүнүш да, кыргыз кидайт этет. Баягы арендага, выкупка таксилерди берип, төлөп бүтөйүн дегенде алып койгон учурларга күбө болдук. Эми туугандар, келиңиздер, бардыгыбыз ушул дүйнө жүзүндө болуп аткан бир жакшы жаман иштерден сабак алып,
бирөөнүн ырыскысына кирбей, наоборот ынтымакта болуп, бирибизге бирибиз биз баарыбыз кыргызбызбы, Кыргызстандан болобузбу, бирибизге бирибиз поддержка берип, каерде болбойлу. Ынтымакты бекемдей берели, буюрса мына Кыргызстаныбыз дагы өнүгүп келатат. Бүт нерсе биздин өзүбүздүн колубузда. Биз Ташиевке же Жапаровго башкага шылтоо кылыштын кереги жок. Өзүбүздөн зависеть этет экен да бүт нерсечи. Өзүбүздүн пейилибизге жараша болот экен да. Кыргызда бир жакшы сөз бар, ырыс алды ынтымак дегенче. Биринчи ынтымакты бекемдесек, анан ырыскы өзү келе берет бизгечи туугандар. Ошон үчүн мына Бишкектеги, Оштогу багы чоң стройкадагы посредник туугандар, байкелер, достор, ушул айылдан келген анча бир жаш балдарды, башкаларды иштетип, кидайт этпей эле койгула. Ушундай бир жаңылыктар көбөйүп кетти бизде барган сайынчы. Баарыңыздарды туткан орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум туугандар.